Бекзат, sen 2 gün aldın kelip ketken kesin mына Көкташкачы. Ona дөңдүн башыга чыгып алып, но жерге келбей коркуп, дөңдүн малдын башына чыгып алып, айтыпсың, но жерлер бар деп өтүп кеткен. Бул мына жерлер, мына жолдун бу бети, бул да кыргыздын жери. Но жолдун бети кыргыздын жери. А биз но жакта кыргыздын жери. Эч качан кыргыздын жери Тайстанга өтүп кеткен эмес. Мына биз эркек болсоң бизге окшоп кел. Мына биз согуш убакта дагы но Көкташка, Миңгулакка чейин биз Көкташка чейин келип кеткенбиз. Эркек болсоң согуш убакта келип кет. Биз согуш убакта шейде келип күн поможор таркатып, элге жардам берип жүргөнбүз. Анан келип алып, шайлоодун алдынан келип бир тараптуу кароо кылба. Сен саясатка башың жетпей аралашпа. Чогаж айтканда, мең саясатка жетпей аралашпа деген сөз бар. Сен саясатка башың жетпей жөнө тиричилигин кыл да жүр. Бул мадмарып чечкен жерди биз баткендик болобуз. Баткенде бизге окшогон эркек адамдар бар, биз чындыкты билебиз. Мына жол мадмарып кыргыздын пайдасына чечкен. Түшүнбөгөн нерсең аралашпай жөнө жүрчү. Биз дагы билебиз, бул жерди бардыгы билет. Кыргыздар мадмарып таза болгон үчүн жөнө ушак таркатып, эптеп жамандап келишет. Ошон үчүн бир тараптуу каралып кылбагыла. Айткан акыйкат бир күн барам жеңип чыгат. Карга келген болсо кыш келип бил дейт кыргызда сөз бар. Мадмарып караламаса шайлоо келип бил деген сөз бар кыргыз элдечи. Мындай сөз уже калыптанып калды. Эркек болсоңор мындай эптеп ушак таркатпай, эркекче күрөшпөйсүңөр бе.